Нурлан Мотуев кайтыш болду. Саясатчы, коомдук ишмер Нурлан Мотуев бүгүн 26-июнда каза болду. Ал 56 жашта болчу. Кече Камшыбек Ташиев эч кандай кылтың-мылтыңы жок эле, үлпүң-сүлпүңү жок эле. Бетке тике карап туруп эле тике айтты. Нукура кыргызчасынан эле. Тажиктерге обращение кылды. Мындан ары бизге жерде претензия коюп, үтүрөңдөп келчү болсоңор, биз да юридикалык негизге таянып туруп, илгерки кыргыз элерин алып коебуз, биз да догобуз, деп түпсүз айтты. Азамат Камшыбек Кыдыршаевич, азаматсыз. Мына ушундай болуш керек. Мамлекет башчыларынын бири деген ушундай болуш керек. Качанга чейин эле интеллигенция болуп, бүлпүлдөп, жетиктеп эле назданып, душман астында үргүлөп туруш керек. Кыргыз жигиттери, кыргыз лидерлери, кыргыз баатырлары эч качан андай болуш керек. Мына могу Камшыбек Ташиевде болуш керек. Муну угуп алып көңүл айдап чыгарсыңар, кошоматтанды, үшбөгүлдү, ийилди айтмактан айта бергиле, демектен дей бергиле. Силер фейктер, троллдор несчастный. Бийликке жетпей жүргөн арамкорлор, арам тамактар айтаңар ошода. Колуңарга бийлик тийгенде көргөнбүз. Бир тийди колуңарга бийлик убактылуу өкмөткө. Талап тоноп мамлекетти уурдап, сызга отургузуп Кыргызстанды. Алдыңар качып бозгун болуп жүрөсүңөр, артыңар түрмөдө отурасыңар. Көргөнбүз, билебиз силерди эле, айта бергиле. Силер айтаңар ошода, фейк троллдор. Бетиңер жабылып айтасыңар. А бирок кечеги Камшыбек Ташиевдин айткан сөзү абдан олуттуу болду. Бул өзү деген, бул киши өзү ГКМнын төрагасы, Кыргыз өкмөтүнүн башчысынын орун басары жана чек араларды демаркация, делимитациялоо комиссиясынын төрагасы. Демек, бул сөздү биз абдан олуттуу кабыл алышыбыз керек. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар, 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер, суранамын. Абдан так сөздү айтты. Эч кандай мындай жасалмасы жок эле, эч кандай эмес жок эле, грубо катуу айтты. Ал эми кошуна тежиктерге, сөз түшүнбөгөн келесо тежиктерге ошол гана керек, ошондой мамиле керек. Биз буларды көрдүк. Булардын сөзү эч нерсеге арзыбайт жана турбайт, бул тажиктердин сөздөрү. Андыктан абдан туура айтылган сөз болду, убагында айтылды. Конечно, тиги Тажикстандын аймагын карап көрсөк, почти 30-40% эле кыргыздын жерлери экен. Ошол эле жерге тал, ошол эле Мургап жана ошол Баткен областына чектешкен жерлердин көбү эле кыргыздын жерлери экен илгерки. Анан албетте бул сөздөр курулай негизде, курулай өпкө кабып айткан жок Ташиев. Ал өзү билет. Анткени акыркы бир жылда эле 125 миллиард сомго кыргыз армиясы өзүбүздүн бюджеттен 125 миллиард сомго куралдандыр. Бул деген почти 1,5 миллиард долларга куралдандыр.
Мына Урдабай иштесе эле, мына азыркы бийлик өкмөт Урдабай эле иштеди, мына 1,5 миллиард долларга Кыргыз армиясын куралдандырып койду. А 1,5 миллиард доллар деген билесиз эмне экенин? Илгерки Акаевдин заманында пресловутый 2 миллиард доллар деген сөз. 2 миллиард доллар карыз, тышкы карызда эле жүрүп өтүп кетти го. Аскар Акаевдин ордунда. Ойлоп атасыңар. 1,5 миллиард доллар азыркы куралданып койду акыркы жылда. Урдабай туруп мына Кыргыз өкмөтү бийлиги. Жана ошол Аскар Акаев урдагалы эле анан 2,5 миллиард доллар алып коюп чет өлкөдөн. Биз ошого каршыбыз деп жүрүп өмүрү ошо менен өтүп кетти. Биз билебиз 15 жылдын 10 жылы ошо менен өттү. Биз каршыбыз анан. Биз кедей мамлекетпиз деп жүрүп эле Аскар Акаев алдап элдин башына айланып жүрүп ошентип өтүп кетти, качып кетти. Аны биз беш колдой билебиз. Мына Урдабай жебей эле жүргөн өкмөттүн кишисинин айтар сөзү ушул. Нукура Кыргыздын, Нукура Баатыр жүрөгүндө Кыргыз деген кан дүргүп ойноп турган духу бийик, духу высокий адамдын Нукура Кыргыздын айтар сөзү ушул. Эми бир доомат койчу болсоңор деди тажиктерге. Доорун доомат коюп дөгүрүшүп келчү болсоңор. Биз дагы юридикалык негизде доо коебуз деди. Бул деген сөз биз силерди тосуп алабыз, биз силерден коркпойбуз. Керек болсо биз силерге доомат коебуз деген сөз. Акыркы согуш эсибизде былтыркы, мына ровно 1 жыл болуптур. Былтыр 15-16 сентябрда кошулушкан тажиктер. Ошондо асмандан дрондор туруп эле дрондор талкалап койгон буларды. 5,000 тажик өлүп, кыштагындагы 5-6 кыштагында ондогон үйлөр өрттөнүп кыйраган. Ошондо ошол дрондор эле сокко берген. Биз билебиз, даже бир видеодон эсибизде 5-6 тажик өлүп жатат. Бир аксакал тажиги оор дем алып, үрөйү учуп, оор дем алып аткан видеосун мына азыр Дасипор Гулаев. Ал видеону көрүп көбүбүз кубанып, көбүбүз канааттанганбыз. Душман деген өлүш керек. Жакшы душман дейт, бул өлүк душман дейт. Ал эми ошол эле тажиктердин тарыхын карап көрүп турган болсок, булар илгерки Иран Фарсы эли, Фарсы. А Фарсы эли эч качан суннилерге, сунни чыныгы мусулмандарга эч качан жакшылык кылган эмес. Булар керек болсо биздин илгерки халифтерге кошулуп жүргөн. Умар бин Хаттаб экинчи халифке, экинчи эле, үчүнчү халифке, экинчи халиф экен. Ошол Перстин колунан каза тапкан. Бычак менен Саевичке Фарсы өлтүргөн Умар бин Хаттабды. Анан эле жалаң ошол Шия негизинде сугарылган бул перслер эч качан булар сунни болуп кыйратпайт, сунни иштеп халифте сыртынан неметкенден. Сунни экенин көрдүк, сунни чыныгы мусулман болсо ошо пайгамбарыбыздын Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн кармаса ушинтип орозодо косулат беле. Орозодо косулды бурдагы жылы. Андыктан даже мына көп кыргыздар азыр биз Кудай деп сүйлөйбүз. Кудай деген сөз бул фарсылардын сөзү. Кудай деп сүйлөбөгүлө. Аллах деп сүйлөгүлө. Алла Таала өз сөзү болгон Куранда айткан. Албетте мен Аллахмын деп айткан. Ушундай аят бар. Аллах колдосун, Аллах кечирсин деп сүйлөш керек. Кудай, худо деген бул фарсынын сөзү. Кудай колдосун деп эч качан сүйлөбөгүлө. Силер фарсын сөз сүйлөп аткан болуп каласыңар. Аллах колдосун дегиле. Түп нускасы Нукурасында, оригиналында Куранда Аллах деп турат. Мен Аллахмын деген аят бар. Алла Тааланын өз сөзү. Кудай, теңир деген сөз бул жерде не прокатит. Колдонбой жүргүлө. Бул күнөө сөз болот. Кудай колдосун, бул деген ушул тажиктердин сөзү, Кудай деген сөз. Мындан Аллах деп жүргүлө. Анан албетте Капчыбек Ташиевке кайтып келсем, бул албетте абдан мыкты патриот жигит, азамат. Абдан жакшы айтты. Ушундай чоң должностор туруп, ошол жоопкерчиликтүү жерде туруп, көзү жеткен үчүн, өзүнө толук ишеничтүү болгон үчүн, өзүнө жана биздин элге, биздин армияга толук ишенген үчүн ушул сөздү айтты. Азамат иштерине ийгилик, чың денсаулыкта болуп, ошентип мамлекетке кызмат кылып жүрө берсин. Капчыбек Кыдыршаевич. А биз өз кезегинде сизди ар дайым бардык жактан колдоп турабыз. Жана дагы бузук оппозициянын сөзүнө кирбей эле калың эл журт. Бузук оппозициянын билебиз, максаттары лептеп кызматка жетүү, кызматка жетсе Кыргызстанды талкалап, тоноп, уурдап баюу, жеке баюу, анан ошо Загаранга алып чыгып кеттүү. Мына азыр Загаранга акчаны кимдер алып чыгып кетти?
ошол эле Акаев алып чыгып кеткен, ошол эле Атамбаев алып чыгып кеткен. Мына алып чыгып кетип калппы? Европада жагап жашап атат мына. Миллиардтарды уурдап кетип, Кыргызстан уурдап кетип, Кыргызстан. Бакиевди болсо эми ал баласы уурдаган чыгар, эми өзү болсо тиги эми все равно күнөөлүү. Эмнеге баласын арашкатып коет Кыргызстанга? Бакиевин күнөөлүү. Андыктан баарын туура анализдеп түшүнгүлө. Алла Таала мени анализсизин деп берген. А көңөрдүкү только ошол информационный восприятие. Эмне уксаган ошого чейин эле дуулай бересиңер. Аналитическое мышление керек. В общем, Азамат Ташиев